Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmattуу достор, hurmattуу жылкы сүйүүчүлөр. Оштун Жапалак айылдык аймагындагы Оркеден достор. Бектемир балбандан бир келишкен алдыңыздардагы акбоз ат сатууга чыгып турат. Аттын бир улагы таамай азыркы сезондун, азыркы мезгилдин талабына ылайык үйүрү дагы 100% деген аттардын бири чыгып калды. Алдыңыздардагы акбоз аттын маалыматын жеткизебиз. Бектемир, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук, иштериң жакшыбы? Жакшы, шүгүр ака. Аттын бир сынакчы чыгат окшойт, а? Улакчы атпы? Улакчы ат. Үйүрү тамай. Үйүрү жакшы. 12 бейде жүргөн. 12 бейде жүргөн. Ооба. Жашы канча аксы болуп калды ушунун? 4 асы болду. 4 асы, я? Ооба. 4 асы болду. 7 жаш экен да? 7 жаш. 7 жаш. Мынакей. Казыктары? Казыктар таза. Тазабы? Таза. Бой канча чыгып калат Бектемир? Бой 1.65тен өдө. 1.65 не жооп экен ошондо? Жооп, 1.65 өлчөп алып кетет. 65ке жооп достор мынакей. Ат өтө жоош. Мына өзү. Жоошпу? Жоош бакчы. Буролорун көрсөтчү Бектемир. Оңго, солго. Эсебинде тарбия келген ат. Үйүрү дагы жакшы. Бир жылоону какчы гана жаныбар бир. Мына достор. Көрсөңүздөр болот. Бектемир узун кое берет окшойсуң атта. Ооба. Жүрүштө. Айда. Ла деген. Өткөндө бир легенда деген торат менен чыккан. Бектемирди таанысаңыздар. Айда, ра. Ана. Үйүрү жакшы, улагы таамай чыгып калды. Алдыңыздарда акбоз ат. Баасы сөз түрдө айтылат. Бул атка кошо дагы бир өспүрүм тай чыгат экен достор. Аны дагы көрсөтөбүз. Аттын үйүргө характери жакшыбы? Характер жакшы. Мындай теп иштеп, өнөрлөрү жокпу баягы? Кулун теппейби? Ондай жок деп биз ам алдык ака. Биз ам эле салып жатарбыз. Ондай жок, үйүрдө жүргөн 12 бейде деп хозяин айтты. Кайманаты кандай экен мунун? Кайманат көкчө. Көкчө? Ооба. Көкчө алдыңыздар достор мынакей. Мына. Казыктардын баарын көрсөттүк а жогоруда. Баасын айтайм, көкчөнү бир келиштирип, ел сурай туран кылып. Баасын жакын эле $4000 деп кой. $4000. Кеми бар а? Кеми бар. Кеми бар. Содалашып достор, балашып көрөсүздөр. Ооба. Үйүргө дагы анан улакка дагы даярат экен. Карабайыр а өзүнүн а? Карабайыр а? Таза кандусунан. Жакшы. Анда Бектемир содан экинчи калыш бар а? Ооба. Өспүрүм бар а? Өспүрүм. Аны көрсөтүп баштайбыз, кеттик. Бектемирдин экинчи номердеги өспүрүм тайда келип калды. Көрсөтүүнү баштайбыз. Бектемир, тай тууралуу айта бер анда. Тай 9 айлык тай ака. 9 айлык бул жабак экен да? Элек. Алтын тиштер чыга элек, көрсөтүп коёбуз. Көрсөтчү бир. Так. Бул жаныбар өспүрүм экен да? Өспүрүм да, тиштерин чыга элек мына. Маша 4 тиш экен а? 4 тиш. 4 тиш экен. Кайсы жактан келген эми мисалы бул кичине бир аз жөтөлүп калды Ушул жерде эле туулган. Куйругундагы мына дырбылдарына көрдүңүздөр достор мынакей. Эсебинде кулун экен да? Кулун, 9 айлык. 9 айлык акыйкат анық экен. 4 тиш экен достор. Бою 1.49 чыкты бе? Өлчөдүк. Бою бийик экен. Жакшы өспүрүм экен достор. Сынакы. 4 тиш экен, анық экен, дайы көрсөттүк. Пародасы кандай болушу мүмкүн? Карабайыр менен данчак. Карабайыр менен данчак аргындашкан а? Ооба. Канында бир нерсе бар а мында? Канында бар. Бар а? Токтотчу. Мына, башка баган достор жакындан көрсөтөйүн. Көкүрөктөн кеңдеген көрсөңүздөр болот. 4 казык тик туяктар экен. Арканкы казгак достор мынакей. Чекин бастырчы Бектемирге карап. Мынакей достор. Өспүрүм колун издегендер, көрүңүздөр. Бою 1.49 деген, 9 да бар деген а? 9 бар. Жакшы экен. Мен буну Балтарашка алган деп ойлодум эле деген. Бектемир мындай көрүнүпчү. Анан куйрукта тырмылдар эми. Ооба, мына кетеле экен. 4 тиш экен, анык мына көрдүк го, видеодо көрдүк. Баасын канча коесуң эми? Бай, баасын
$1600 bu. $1600. Ооба. Ошондо 140 000 сом тегерек экен, а? 140 000 сомдун тегерегинде достор келечеги бар өспүрүм. Жалы дагы сол жака жаткан достор. Бир келечекте бир нерсе чыгат буданчы. Содалашып көрөсүздөр. Бектемир содаңы берсин анда. Болду, ака. Жакшы клиенттер келсин Бектемирден бул чыгарылышта. Биринчи номердеги көк ат менен Данчак аргындашын өстүрүп чыкты, содалашып көрөсүздөр.